Кыргызстандын налоговыйына иштеп жаткан ИПнын кварталдык отчетун тапшыруу. Ал үчүн салык KG кабинетибизге кирип, логин паролюбуз менен жазып, войти кылып кирип алабыз. Кирип алганыңыздардан кийин сиздерге чоң главный окошко ачылат. Бул окошко ачылганда сол жакта отчеты деп турат. Ошону басып, подача отчетов деген бар, ошону басасыздар. Басканда ушундай окошко ачылат. Андан кийин единый налогту басып, бул жерде формалар бар. Ошондон биз 09152 деген форманы аласыздар дагы, ошону басып киресиздер. Киргениңиздерде бул окошко ачылды. Толбогон жерлерде толтуруп чыгасыздар. Калгандары өзү автоматтык түрдө толтурулат. Толтуруп бүткөнүңүздөрдөн кийин, жакшылап текшерип алгандан кийин ылдыйракка бир аз түшөсүздөр. Түшкөндө кайсы кварталды тапшырып атасыз, ошону тандайсыздар. Биз азыр биринчи кварталды тапшырып аткандыгы үчүн биринчи кварталды тандадык дагы 1-январдан 31-мартка чейин 2025 жылдын кварталдык тапшыруусу. Анан бул жерде бизге эң эле тиешелүү болгон ушул эле пункт тиешелүү болот, калган пункттар бизге тиешеси жок. Биздин ИПбиз интернет булактары үчүн ачылгандыгы үчүн андан сырткары биздин акчаларыбыз только карталарга түшөт, банктарга түшүп, андан кийин чыгара алабыз. Ошон үчүн биз наличный форма деп тандап, 3 айдын ичинде канча акча түшсө, банктан выпусканы алып, анан жазсаңыздар болот. Болбосо приложениядан деле көрүп жазып чыксаңыздар болот. Бул жерде ставка налоговый өзү өзгөртпөйт. Ал 2-ни бассаңыздар өзү эсептеп берет. 3-чү строчкадагычы могу ставка өзгөрүлбөйт да, налог өзү койгон. Бул жерге просто 3 айлык сумманы жазасыз, болду. Кийинки 3-чү строчкадагы 2-ни бассаңыздар өзү эсептеп берет ал. Ушул өзү автоматтык түрдө эсептелет дагы, ошол акчаны сиздер РСК банкка барып төлөйсүздөр. Ылдыйракка түшөсүздөр. Төлөнүүчү акча туурабы туура эмес экенин толук жерде ушул көрүп, анан сохранить этесиздер. Сохранить эткенден кийин дагы бир жолу сохранить деп басасыздар. Басканда күтүп турсаңыздар, кийинки окошко өзү ачылат. Анан бул окошко ачылды. Ожидайте отправка деп турат. Сөзсүз түрдө действияга кирип туруп, отправить ГНС кылып коюңуздар, болбосо отчетуңуздар тапшырылбайт. Отчет тапшырылбаса, банкка барып төлөгөн акчаңыздар кайда кеткенин билбей каласыздар. Анан тапшырып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдөгү жана чыккан акчаны РСКга барып төлөңүздөр. Ал төлөнбөй калса, пеня өсүп кете берет. Пенясы күн сайын өсөт. Кийин төлөбөй жүрөрсөңүз, ал сотко ашып кетет.